Мына Тоң районундагы Тогузбак айылы боюнча мурун подрядчик салып кеткен, бирок ар кайсы жерден жарылып жарабай калды. Буга кайра салышыбыз керек. Мурун кимди кандай болсо ошо жазасын алыш керек. Ушул боюнча мага 5-күнгө чейин кагаз түрүндө кандай саясат жүргүзөсүңөр мен айткандар боюнча мага кат жүзүндө күтөм. 5-күнү саат 12 чейин. Тоң району Тогузбак айылы боюнча күтөм. Тоң району Аксай айылы азыр тендер бүтүп, мен билем аны. Каракоо айылы эмне болуп атат, Кызыл Туу айылы эмне болуп атат. Мына биз 50 миллион долларды Баткенге, Көлгө бөлгөнбүз. Каржы Сайга, Баканбаевага, Кызыл Суу айылдары ушул боюнча конкретно маалымат бериңиз. Мен элге барам, мен жооп беришим керек. Жети Өгүздө Кызыл Суу, Дархан айылы боюнча мына дагы эле бүтпөй атат. Жомбулак айылы, Липенка, Богатыревка эмне болуп атат ушулар боюнча. Ошолор боюнча 5-күнү саат 12 чейин мага кагаз жүзүндө ар бир айтылган айыл боюнча мага жазып бериңиз. Көлтөр айылын жаларык боюнча жаңы система менен жанагы пленка чаптап үстүнө салат элек. Ал эмне болуп атат? 15 августта башталат эле, эмгише баштала элек. Таза суу эмес бул, сугат суу, жаларык арыкты оңдош керек эле. Ушуну бир көзөмөлгө алып коюңузчу, өтүнүч. Качан баштайсыңар? Бала ысык атада жанагы Англиядан алып келген жаңы пленка боюнча. Полотно боюнча. Ушуну бир багада жооп берип коюңузчу. Жаларыкты качан баштайсыңар, качан бүтөсүңөр? Акырында айтарым. Урматтуу туугандар, мына сиздин башыңызга түйшүк үйүлөт эми. Кудайга шүгүр, соц объектин баарын бүттүк 95%. Мектептерди, бала бакчаларды, жолдорду, спорт комплекстерди салып атабыз. Азыр элдин баары сугат суу менен таза сууга өтөт. Конкретный позицияңарды 2030 жылга чейин президент кабыл албады, өнүгүү стратегиясы деп. Именно сугат суу, таза суу боюнча биз силерден 5-күнгө чейин эгер позиция стратегический планыңар болсо ошондо мага берип койсоңуздар. Жок болсо анда жазыш керек. Мындан кийин түйшүктүн баары силерге түшөт. Ошон үчүн жылдап салынып аткан нерселерди мына коллегалар туура айтып атат, тездетишибиз керек. Ички каналдын баары талкаланган. Силер канчалык укмуш болуп, өнүгүп атсаңар да баары сууну жеткире албай атасыңар. Оңдошубуз керек. Жана полотнону тездетсеңиз, көп кишини жыргатасыз. Ал жыргал экен да, кышында да, күзүндө да, жазында да эле коюп туруп эле үстүнө суу сепип койсоң катып калат экен. Сонун экен да. Бүт баары күтүп атат. Ошону. Эмнеге бул стратегический сонун нерсени даягына чыгарбай атасыңар, түшүнбөй атам. Рахмат.